Хижап деле ошо намаз сыяктуу. Хижап дагы аял киши бойго жеткенден баштап, балагатка толгондон баштап, аял киши балагатка толду деп качан билинет? Ошо жана аялдык белгилери чыгып, жанагындай денесиндеги жашыруун жерлерге түктөр чыгып, же болбосо аял киши этек кире келген болсо, балагатка жеткен болот. Же болбосо этек киридеги айызы да этек кире деген. Кечигип, жанагындай жашыруун жерлерге түк чыкпай жүргөн болсо, анда 15 жашка жеткенден баштап эсептелине баштайт. Мына ушундай белгилерди көргөндөн кийин сөзсүз түрдө адам аял кишиге намаз окуу, хижап кийүү, чоочун эркектерден алыс болуу бул милдет болот. Муну деген үйдөгү жанагы чоңураак эжелер, апалар көңүл буруш керек. Ушу кичинекей жаш кыздарга үйрөтүп, ошондо убактысын белгилерин байкаганда дароо ошону айтып, хижап кийгизип, намазга үндөп, намаз жыктырганга аракет кылыш. Албетте буга жеткирбей эле аракет кылган жакшы. Эми хижапты буга жетелеп деле кийгизе албаса да, намазды практика катары үйрөтүп туруш керек, көндүрүү катары даярдап. Анан гана бойго жетип башталган убакта дароо ошону аткарып берет. Хижап дагы ошол сыяктуу. Эгерде хижапты таштап салган болсо, ага өзүнчө жооп берет Кудай Тааланын алдында. Кээ бирөөсү ушундай түшүнүк бар, мурунда айтып кеттик, бул хижап кийбесең анан намазың окубаш керек, намазды таштап салат да. Бул туура эмес. Адам баласы хижапка өзүнчө жооп берет, намазга да өзүнчө жооп берет. Анан бир күнөөнү кылып атып туруп, кой ошо менен кошумча дагы экинчисин кыла берейин деген бул чоң катачылык. Адам баласы албетте күнөөнүн баарын таштап, тоба кылып, эртерээк Кудай Таалага моюн сунганга милдеттүү. Анан күнөөнү ошо канчалык азайткан болсо ошончо жакшы. Анан бир күнөөнү кылып атып, ошонун аркасынан экинчисин кылбаш керек. Ошондой түшүнүк бар да, эгерде хижап кийбесең такыр намаз окуган болбойт экен деп таштап салат. Албетте намаз окуп атканда дене жабык болуш керек. Кээ бир аялдар бар да, мисалы хижап кийбейт көчөдө, бирок намаз окуй берет, намаз убагында хижап кийип алып окушат. Бул намаздын милдетинен кутулуп атат, бирок жанагындай хижап кийбегенлиги үчүн күнөөгө кабыл болот. Анан дагы айтарым эже карындаштарга, бул ойлобош керек да, адам баласычы. Мени хижап кийип кыйналам, кордолом, уялам депчи. Эмнеге уяласыздар? Мен өтө таң калам ушул хижап кийген эже карындаштар уялгандарчы. Балким Аллах субхана таала ушу бизди жараткан, аял затын жараткан зат ошо аялдарга пайдалуу болуш үчүн, ошо аялдарга коргоо болуш үчүн ушу хижапты милдет кылган. Ошо башка жаман көздөн, жаман сөздөн сактанышсын, жанагында зына, туура эмес иштерден сактансын деп аял киши ушуну милдет кылган. Бул аял затын урматташ үчүн, баркташ үчүн милдет кылынган, бул парз нерсе да. Анан бул нерседе уял эмес, балким сыймыктануу болуш керек. Адам баласы мен ошо мына аврат, уяттуу жерлерим жаап жүрөм, өзүмдү сактап жүрөм деп адам баласы өзүн көтөрүп жүргөнгө милдеттүү. Мына канча деген мисалы башка динде кафырлар өздөрүнүн кылган адаттарын, кылган иштерин эч уялбастан кылат. Мусулмандар өздөрү уяла башташат. Биз ошол негизи уяла турган адамдар ушу көчөдө жалаңаш жүргөндөр ошол уялыш керек. Анткени бул акылга сыйбаган нерсе. Баардык ушу дини жок адам деле уялат да. Уяттуу жерлерин көрсөтүп жүргөн болсо, баардык адам уялат. Бирок да азыр диндин сабаттуулугу азайган сайын аял кишилер жалаңаш чыгып, денелерин көрсөткөн кийимдерди, болсо жана фигураларын билдирген кийимдерди, тар кийимдерди ушундай кийип жүрүшүп атат. Ошол нерседен уялбай. Негизи чыныгы уяла тургандар ошолор болуш керек. Анан кайра кээ бир хижап кийген адамдар уялашат да. Бул өтө туура эмес. Ошондуктан адам баласы дуа кылып Алла Таалага жардам сураган болсо, бул нерсе өзү үчүн эле пайда. Анткени хижап кийип жүрүү бул өзүнчө ибадат. Кудай Таала үчүн ар бир кийип чыккан сайын, хижап менен жүргөн сайын ошончо соо болот. Ошондуктан бул жашоо деген өтө кыска жашоо. Аллах субхана тааланын алдында баарыбыз барып жооп беребиз. Анан ошол акыретти ойлоп, Кудай Тааланын алдындагы жоопкерчиликти ойлоп, убактылуу бир арзыбаган дүйнөгө азгырылбай, акыретти ойлоп жашашыбыз керек. Аллаху алам.